Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Таалайкүл Исакунова жана анын орун басары Лунара Мамытова башкы прокуратурага сурак берип чыгышты. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, эки чиновник аял бюджеттик каражаттан чет өлкөлөргө чыккандыгы тууралуу маалымат берүү үчүн суракка чакырылган. Алар 4 саат суракта болушуп, түшүнүк кат жазып чыгышкан. Белгилей кетсек, буга чейин депутат Аида Касмалиева Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин чет өлкөлөрдөгү саякаттарын текшерүү зарылдыгын талап кылган. Анын айтымында катардагы адистер чакырылган чет өлкөлөрдөгү иш сапарларга министрлер жана анын орун басарлары өздөрүн жаздыртып барып жүрүшкөн. Касмалиева мамлекеттик кызматкерлер эс алууга чыкканда дипломатиялык паспорттарын колдонуп жүргөнүн да айткан. Министрдин орун басары Лунара Мамытова дипломатиялык паспорттун кызматтык максатта гана колдонуп келгенин айтып, мындай айыптоолорго эч негиз жок экендигин билдирген. Жарандык активист Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков акталды. Анын ишин бүгүн жогорку сот карап, иштин мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу ишти кыскартты. Бул тууралуу Аскарбеков өзү кабарлады. Буга чейин 13-июлда шаардык сотто Аскарбековго карата чыккан 1-май райондук сотунун чечими жарым-жартылай өзгөртүлүп, ага салынган айып пулду алып салган жана активисттин чет жакка чыгышына тыюу салган чечимди жойгон. Ал эми райондук соттун аны күнөөлүү деп тапкан чечими күчүндө калтырылган. Мавлян Аскарбеков бул чечимге макул эместигин айтып, жогорку сотко даттанган эле. Эске салсак, Мавлян Аскарбековго Дача суу окуясынан кийин жергиликтүүлөр менен жолугушууда бийликти күч менен басып алууга үндөдү деп кылмыш иши козголгон. Райондук сот ага коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, мамлекетке 50 000 сом төлөөгө милдеттендирген. Учурда Аскарбеков толук кандуу акталып, соттолгон эмес деген макамга ээ болуп чыкты.